Суроо, кызым 12 жашта. Айыз көрө элек, бирок колдуктун түктөрү чыккан. Ага хижаб салуу важип болобу? Жооп: Аллахтын тавфыгы менен айтамын, балагатка түктүн чыгуусу менен жетилбейт, балким балагатка айыз көрүү менен жетилет. Бирок сизге кызыңызды фитнадан сактоо жана хижабка үйрөтүү үчүн ага хижаб салдырууңуз милдет болот. Доктор Абул Хадж. Бул фатвада доктор Абул Хадж хикматтуулук менен жооп берген. Качан кыз бала айыз көрсө, ал балагатка жеткен эсептелинет жана ага шариаттын өкүмдөрү жүктөлөт. Ага эми сооп жана күнөө иштер жазыла баштайт. Эгерде кыз бала мурда жоолук салып жүрбөгөн болсо же намаз окубаган болсо, айыз көрүп балагатка жетүүсү менен эле ага кызым бүгүн сен балагатка жеттиң, эми сен жоолук салып жүрүшүң керек, намаз окушуң керек деп айтсаңыз, ал ага көнгөн эмес. Аны сразу кабыл кыла албайт. Жок, эгерде сиз балагатка жеткенге чейин эле ага бир аздан көндүргөн болсоңуз, мисалы бүгүн жоолук салды, ал көнгөн эмес, биринчи жолу салып жатат, эртеси күнү чечип койду. Сиз кайрадан ага түшүндүрдүңүз, жоолуктун фазилеттерин айттыңыз, Аллахтын өкүмүн айттыңыз, кызыктырдыңыз динге. Андан кийин эртеси дагы салды. Мына ушинтип бир күн салып, бир күн салбагандыгы үчүн ал күнөөкөр болуп калбайт. Анткени ал балагатка жете элек. Балагатка жеткенде болсо, жоолук ага кадимки эле адатка айланган болот. Сиз кызыңызды мына ушинтип арамга түшүп калуусунан, күнөөгө түшүүсүнөн сактаган болосуз. Аллахым баарыбызды балдарыбызга татыктуу тарбия берүүсүнө насип кылсын.